Саламатсыздарбы, урматтуу биздин Facebook көрүүчүлөр, өзүңүздөргө маалым болгондой, кыргыз-тажик чек арасынын чечилиши бул тарыхый окуя катары сыпатталууда. Бүгүн бизде конокто Баткен районунун Достук айылынын айыл башчысы Адалат айым. Саламатсызбы, Адалат айым? Сиз мына Достук айылынын айыл башчысы катары аймактагы ушул алмаштырылган айылдын тагдырын, айылдын элин, ал турсун айылдын географиялык жайгашкан абалында жакшы билесиз да. Андыктан бүгүнкү күндө мына чек ара маселеси чечилгенден кийин Достук айылы тажик айылдары менен алмашылды деген мындай маалымат тарап жатат да. Деги эле ушул маалыматты жалпы сиздин айылдаштарыңыз кандай кабыл алып атат? Бул тынчтык болуш керек эле өзү негизичи элге. Биз өзүңүздөр билесиздер, көптөн бери, канча жылдардан бери ушундай койгалаңдын аркасынан көп оор күндөрдү башыбыздан өткөздүк. Ошого мен элим, өзүм үй бүлөм муну туура эле түшүнүп, туура эле кабыл алдык деп ойлойм. Себеби биз дагы бизден кийинки келечектеги жаш муундарыбыз, неберелерибиз, чеберелерибиз да тынчтыкта жашаш керек. Ошондуктан биз ошолордун баардык нерсесин ойлодук, ар бир нерсени ойлоп, биз туура эле кабыл алдык деп ойлоймун. Тынчтык деген сөз өзү биз үчүн өтө баалуу эле. Тынчтык болгонуга биз өтө сүйүнүп эле отурам. Мен өзүм сүйүнүп эле отурам. Себеби тынчтыкта жашашыбыз керек биз. Мына эми мындай маселени сөзсүз айылдын ичиндеги аксакалдар менен, мындай жаштар менен, лидерлер менен сүйлөшсөңүздөр керек да. Буга чейин сиз өзүңүздүн айылыңыз менен дагы акылдаштыңызбы? Кимдердин кеңеш уктуңуз, кандай чечимге келдиңиздер деген? Албетте. Ушул бул кабарды уккандан кийин эле мен айылыма бардым. Айылыма барып эле элди чогулттум, түшүндүрдүм, айттым. Ушул эми Достук эли алмашуу жолуга кетиптир, бирок тынчтык болот. Тынчтык үчүн кетти муну, ошентип эсептегиле. Себеби бул боюнча ошол эле мезгилде мага биздин алымыбыз Абшүкүр акабыз бар, ошо алым дагы чалды. Абшүкүр алым чалды, Абдышүкүр алым. Бул эми сабыр кылгыла деди. Бул бүт Кыргызстан үчүн тынчтыктын белгиси болуп калды биздин элибиз, айылыбыз. Буну сабыр кыласыңар. Эми бул чечилиш керек эле баары. Бирөө жаман көрүнүш керек эле. Же бир жер менен алмашуу эмесиде этабыда болуш керек эле деп Абшүкүр алым да бизге лично мага өзүмө чалып жакшы сөздөрүн айтты. Туура, эми аяк кийимиң тар болсо, кең дүйнөнүн кереги эмне деген кыргызда бир сөз бар эмеспи? Эми ошол үч тарабы Тажикстан менен курчалып турган Достук айылы, буга чейин Карабак деп, суу бою Карабак деп аталып келген. Айыл жөнүндө биз кыскача айтсаңыз, буга чейин кандай кыйынчылыктарды баштан кечирдиңиздер эле? Үч жагынан сиз айткандай, үч жагынан курчалып турат. Бир эле жолубуз бар эле, Кызыл Бел менен келип кетчү. Район менен бирге байланышкан. Ошол жерде жашагандар бардыгыбыз биз мындайчасы айтканда карапайым эл элек. Мектебибиз дагы эски эле. ФАП деген ашар жолунда курулган. Мектеп дагы ФАП дагы ашар жолунда курулган. Мечитибиз дагы ошол Сапаркул Ажы мечитибиз бар. Бул дагы ушул азыркы алымыбыздын атасы түптөгөн мечиттердин бири болуп эсептелинет. Бизде застава дагы жок эле, эски эле бир паксадубалдан курулган заставабыз бар эди. Ошентип эле жашап келгенбиз. Кийин ушундай таш уруш болду. Акыркы күндөрү 2 жолу катуу койгалаң болду. Ошо койгалаңдан кийин азыр президентибиздин тараптан өтө жакшы шарттагы бардык ушул мүмкүнчүлүгү шарты бар сос объектилерим, үйлөрүм кайра түштү, күйүп кетти. 2 жолудан күйдү. Биринчисинде 10 үйүм күйүп кеткен. Экинчи жолкусунда мына 59 үй күйдү. Почти толук эле десем болот да. Ошону кайрадан биздин президентибиз андан дагы жакшы кылып куруп берген эле да. Абдан жакшы экен. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө ушу Достук айылыны билсе дагы, билбесе дагы мына айрым алыстагылар ар кандай сөздөрдү айтып атышат. Жок, алар көчпөйт экен, алар ушундай болот экен дегендей бир кайсындайдыр бир жумурткадан кырыз дегендейби, же элдин ушунчалык биримдигинин, тилектештигинин, макулдугун эске албастан мындай соц тармактар ар кандай пикирлер айтылып атат да. Сиздин көз карашыңыз кандай? Менин көз карашым бул эми негизи ошол айылда жашагандар билет. Чек арага чеп болуп жашаган элдер гана билет муну. Ошолор гана түшүнөт. Эми мен аны өзүм дагы окуп атам, көрүп атам, угуп атам ушул сөздөрдү. Бирок ошол билбей сүйлөгөндөр адашат. Ушул нерсе болуш керек. Тынчтык деген нерсе болуш керек бизге. Ошону биз туура кабыл алдык, түшүнүп атабыз ошону. Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө ушул Достук айылда 70тен ашык түтүн болсо керек. Бүгүнкү күндө
канча адам жашап атат, анан кандай кырдаалда жашап атышат? Азыр бүгүнкү күндө өзү негизи мына жаңы үйлөр салынгандан кийин эми албетте бардыгы жашоо керек, тирикчилик керек. Москвага кетти, Бишкекке кетти, Ошто жашап атышат, Бужунда, Баткенде жашап атышат. Азыркы учурда 35 эле үйдө жашап атат. Аны бардыгы эле көрүп турат, эл дагы өздөрү дагы билет, мен өзүм дагы билемин. Бирок ошол эми тирикчилик кылыш үчүн эки жака иштегени кеткендер болду да. Ошол азыркы учурда 35 үй бүлө жашап атат. Кандай болгон учурда өлкөбүзгө, мекенибизге тынчтык керек. Тынчтык үчүн жасалган мындай кадамыңыздарды байсалдуу болсун, Кудайым буйрса, ошол мамлекет тарабынан силерге ошол азыркы достуктан дагы жакшынакай мыкты шарттар менен дагы бир шаарча курулуп берилет деген жакшы үмүттө, жакшы ишеничте калалы. Бар болуңуздар.